Emi bazarda 45 so'm bo'lib o'tmaymi? Voy 45 so'mni endi qilasizlar. Endi diyqonlar aldilar buni 30 donni. Piyazarchi. Bormi? Produktlar için arzanıрақ eкен. Күнделікті магазин дүкен ішіне қарағанда. Бардық тең жақсы бағада сатып жатышат. Қалаған товардың бары бар екен. Bir топ пияз, сайыз, картошканың барын алдық. Ушундай ярмарка дайыма ушу 60-лер болуп сайыга жакшы болот да ушу күнү келип алып турат экенбиз. 5-10 сом арзан болсо да бизге жакшы болуп атпайбы? Рахмат ушуну уюштуруп ушинтип жасап аткандарына. Каалаганын баарын алсаң болот экен бул жерден. Biraz arзаныраак экен рас базар басынан. Мен базарға келсем ярмарка болуп атыптыр. Базарға кирсем мага картошка керек болчу. Магазинде 55-60 сом экен. Бияка келсем 35 сом экен. Картошка алып атам. Картошканы алдым уже. Ошо жакшы. Элге ушундай уюштуруп койсо, элге жакшы эле иш болот турган экен. Арзан жакшы айыл чарба продукцияларын чыгарыптыр. Ушундай бат чыгарып турса, элдин пайдасы көп болот эле. Рахмат. Бүгүнкү күндө эттин баасы 500 элден сатылып атат. Мыякта сатабыз постоянно. Ярмаркага чыктык бүгүн. Базар баасы бирок кымбатыраак болуп атат. Эт көтөрүлүп атат. Бирок биз бааны кармап атабыз 500 элден. Эмненин эттери бар? Азыр уйдукунан бул чыкты, жаш куназын жылкыныкынан чучугу калды, эти бүттү. Завод Акжалга заводунан келди. Бул жерде бүгүн биз заводдун баасы менен алып чыктык. Бир канча түрлүү сырдын түрлөрү, майлар, анан творог, сметана, өзүбүздөн чыккан продукцияларды заводдун баасы менен алып чыктык. Башка түйүндөрдө эми аякта башкача баа менен коюлат. Жерлерде ошол социалдык мааниси бар айыл чарба продукцияларын сатуу боюнча, жарманкелерди уюштуруу боюнча тапшырмалар түшкөн. Ошонун алкагында мына биздин областыбыздын ар бир райондук борборлорунда ушундай жарманкелер өтүп атат. Бүгүн мына Кызыл Суу айылында, Жети Көз районунда. Бул жерден эми баягы айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөр менен ошо сатып алуучуларды түз байланыштыруу, кезиктирүү максатында баягы ортодогу ортомчулар пайдаланып, товарлар жанагындай жасалма түрдө кээ бирөөсүнүн баасы көтөрүлүп кетип атат. Ошону жоюу максатында ушундай жарманкелер уюштурулуп атат. Кечээ күнү Ак Суу районунда уюштурулду. Анан эми бул жерде мына баардык эт сатылып атат, картошка сатылып атат, сүт азыктары сатылып атат, айыл чарба өсүмдүктөрдүн үрөндөрү, мына үрөндүк чарбалар келип элге өзүнүн ушу продукцияларын көргөзүп атат. Анан мен ойлойм, бул аз да болсо жанагы товарлардын бааларын туруктуу кармаганга кардарлар түздөн түз келип өндүрүүчүлөрдөн сатып алганга шарт түзүлөт. Анан эми Кудай буйрса кийинки жумада ушул Кара Коо шаарында областыбыздын баардык товар өндүрүүчүлөрү менен ошо чоң бир жарманка уюштуралы деп атабыз. Ошол жерден ошо шаардын тургундарына дагы ушул айыл чарба продукцияларын түз сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүү максатында.